300 сомдун айынан бир түн көчөдө калган айдоочу. Балыкчыдан Кочкор районуна таксиге отургам. Барскон айылынан кеч чыгып калгандыктан балыкчыга түнкү саат 10до жеткем. Кочкор районуна кеткенге бир эле такси калыптыр. Ал айдоочуга сүйлөшсөм 250 сом деп туруп алды. Негизи жол акы 150 сом болчу. Андан тышкары түнкү саат 12-1ге чейин дагы машина толмоюнча 3 киши күтүшүбүз керек экен. Менин жумушум шашылыш болгондугуна байланыштуу үйгө эрте барып, кайра эртең менен таң атпай жолго чыгышым керек эле. Ошентип шашсам тиги байке 4 кишинин акчасын төлөсөң азыр эле кете берем дейт. Чөнтөгүмдү карасам 800 сом бар экен. Айдоочу байкеге 800 сомго сүйлөшсөм болбой койсо болобу? Жок, 1000 сом бересиң, кеттик деп 800 сомум эле бар десем ишенбей койду. Айтор аягында макул болдум. 1000 сомго, бирок калган 2000 сомун үйгө барганда берем дедим. Ал байке анда үстүнө дагы 100 сом кошосуң дейт кайра. Балыкчы шаарынан баштап Кочкор районуна чейин ашып кетсе 1 сааттык жол. Жол акы 150 сомдун ордуна 1000 сом алып жатканына ыраазы болбой койду. Бирок акырында буга да макул болдум. Аман эсен эле жетип алайынчы дедим да. Ошентип жолго чыктык. Ушунчалык ач көз, оозуна сөгүнгө сөз чыккан, кесе сүйлөгөн байке экен. Жолду карай мени кандайдыр бир алдамчы адам катары көрүп жатты. 300 сомду точно бересиңби? Мурда мени ушинтип алдап кеткен деп ар кайсыны сүйлөп туруп алды. Ошондо мен ичимен Аллах көрүү, баарын Аллахка тапшырдым деп койдум. Ошентип арадан 15-20 мүнөт өтпөй ылдамдыкта келе жаткан машина бир жолу катты силкине түштү. Таш тийген сыяктуу үн чыкты. Айдоочу машинасын токтотту да түшүп караса чоң өлчөмдөгү көмүрдү тепселеп алыптыр. Көмүр ташыгандар жолго түшүрүп алышкан окшойт. Биз караңгыда көмүр кара болгондуктан байкабай калдык. Көмүр бир капталдагы дөңгөлөктүн дискасын ыргытып салыптыр. Айдоочу аны фонарик менен жарым сааттай издеди, бирок таппай койду, кайра түштүк. Диска титан болчу, бирөөсүн 1600кө алгам деди. Жолдо кетип бара жатып дискасы ыргып кеткен дөңгөлөгүнөн кыйчылдаган үн чыгып жатты. Ичимен амортизатор да өлдү окшойт дедим. Ошентип кетип бара жатсак биз жака кошо багыт алган прицеби жок оор жүк ташуучу унаага кууп жеттик. Анын артында келе жаттык эле. Мына буйтап өтөлү дегенде алдыдагы оор жүк ташуучу унаа бир аз жолдун кырына чыкса дөңгөлөгү чимирилип майда таштарды биз келе жаткан машинанын айнегине чачыратса болобу? Сөгүнүп сагынып машинасын кайра токтотту да көп жеринен жарака кетиптир. Айдоочу ошол маалда унаанын коопсуздук курун тагынганды унутуп калыптыр. Түнкү саат 11:30 Кочкор районуна кире жаздаганда милиция тосуп 300 сом айып акча салды. Ошентип менин үйүмө чейин жеткизип койду. Баягы сөгүнүп сагынып кесе сүйлөгөн байке жок. Үйүмө кирип 300 сомду алып чыгып берип саламдашып кайра үйгө кирип кеткем. Эртең менен кайра Бишкекке таңкы саат 7-лерде көчөгө чыксам баягы мени жеткирген айдоочу дагы эле турат. Көрсө кече түнү балыкчыдан келе жатып тебелеп алган көмүр дисканы жуулуп кеткенден тышкары даракка тийиптир. Ушунчалык катуу тийиптир. Бакты мыйрытып кичине жыртык калтырып кетиптир. Ал жактан бензин агып кетиптир. Ошентип 800 сомго топук кылбаган айдоочу байке 15 000 сомго түштү. Баарынан кызыгы талашып тартышып алган 300 сомумду мага кайра кайрып берип, дос, кече күндөн бери ачкамын, бир аз тамак алып келе калчы дейт. Кече түнү мен ал байкеге ушунчалык муктаж элем, бүгүн ал байке мага муктаж. Субханалла, шүгүрчүлүк кылам, баарыңа ыраазымын. Бул маалымат Nazar News KG сайтынан алынды.